Самат Кыштабекович, сурооңуз барбы жогорку соттун өкүлүнө? Бириле тактуу суроо. Жооп бересизби? Тиги акыркы ротация болду го, судьяларды ротация кылбадыңыздарбы? Ошол жерде жана экинчи инстанцияга өткөн судьяларды кандай критерийлер негизинде тандап алды жогорку соттун төрагасы баягы президентке сунуштаганда? Биякта Буларды сурооңуз боюнча биякта ротация боюнча атайын бизде комиссия бар. Комиссиянын негизинде өзү судьянын каалоосу менен бул президенттин указы негизинде ротация болот да. Биякта эч кандай судьяга эч кандай мындай жанагы, например, область иштесе төрага болуп районго чүрсө, бул эч кандай понижение деп төмөн түшүрүү деген маани түшүндүрбөйт. Эмне дегенде конституциялык мыйзамга ылайык бүт жергиликтүү соттор статусу бирдей. ошо эми инстанцияда иштегендерди экинчи инстанцияга которулушпады. Ошолор тандоо кайсы негизде, кандай негизде тандап сунуштап атышат дейм да президенткечи. Мага ошо кызык болуп атат негизичи. Биякта биздин төраганын астында атайын комиссия бар, жогорку соттун төрагасынын астында. Ошол комиссиянын өздөрүнүн жанагы каалоосу негизинде бул ушундай. Рахмат, башка суроом жок. Сурооңуздар барбы? Эми бериңиз. Урматтуу Рашид Алмазбекович, бүгүнкү күндө жанагы институт прикомандирование деген барбы? Жогорку сот баягы бир соттон экинчи сотко командировка жөнөтөт го. Убактылуу. Же ошонун природасы кандай? Ошону айтып берсеңер. Бул боюнча менде азыр так маалымат жок экен. Мен жөн ротация боюнча маалымат алгам. Бул боюнча менде Жок, эми барбы? Эми кимдин жогорку соттун төрагасынын буйругу менен бир соттон бир сотко командировка кетишет. убактылуу буйругу менен негизинде бар. Жана тиги да? Жок, ошонун которгондо мындай практикада болгон эмес беле? Тиги бир инстанциядан бир инстанцияга командировка катары которулган тууралуу. Анан кийин ошо которулуп иштеп калса, эми бир ишти караша эле бир топ мезгил өтөт, туурабы? Ал деген бир топ мезгил иштеп калышы мүмкүн. Ошол мөөнөт, ошол жерде иштеген мөөнөтү. Анан кийин ал эсепке алынабы, алынбайбы, же ошонун жолдору каралганбы, каралган эмеспи? Баягы мындайча айтканда, ички силердин немеңер боюнча, ички жана нормативдик бир бар келме жоболоруңар боюнча балким. Бул боюнча азыр Негизи бул комиссия иштеп аткан жобосу барбы өзлөрүнүн мындай? өзүнүн жоболору бар. Жоболору бар, Баягы немелери каралган, шарттары, критерийлери эмненин негизинде карап турган чечимге келишет деген сөз да. Мен бул боюнча да Бериңиздер, бериңиз. Урматтуу Рашид Алмазбекович, жанакы жылда, жарым жылдыкта, бир жылдыкта жогорку соттун судьялары деген жер областтарды кыдырып сапатын текшерет го судьялар. Ошондо бир статистика барбы? Биринчи инстанциянын судьяларынын ишинин сапаты, экинчи инстанциянын иштеринин сапаты айырмаланабы? Ал боюнча мен сурадым. Ал боюнча бизде статистика жүргүзүлбөйт экен. Эмне дегенде бизде азыр жогорку соттун төрагасынын QR код механизми азыр иштеп жатат. Ошол менен биз сапат өз анализ кылабыз да. Мисалы ар бир жаран, ар бир жергиликтүү соттордун имаратында атайын QR код системасы бекитилген. Ошол аркылуу биз квартал сайын маалымат алып турабыз. Ошондой система иштеп жатабыз. Мен жанакы берген суроомдун эмеси негизги мааниси жанакы проценти чыгат да. Ошондо деген жанакы экинчи инстанциянын проценти орточо менен кандай чыгат, биринчи инстанциянын проценти кандай чыгат деген суроо берип атам да. Ошондой барбы жокпу деп. Бизде андай статистика жок экен да. Анан дагы бир суроо, жанакы коллегаларым да сурап атпайбы, могу экинчи инстанциядан, эң акыркы ротациядан биринчи инстанцияга өткөндөр көп болду. Негизи ал деген эмне себеп менен болду? Ошону айтып бере аласызбы? Сурооңуз боюнча сурооңузду түшүндүм. Же буга эле байланыштуу ошо? Сурооңуздарга мындай деп жооп берем. Эмне дегенде мисалы областтык соттон районго которулса, өз каалоосу менен биякта эч кандай төмөн түшүрүү деген түшүнүк жок экен да биякта. Эмне дегенде башка мекемелерде ушундай жетекчиликтен ылдый түшсө, биякта төмөн түшүрүү деген түшүнүк бар. А биякта соттордо бүт мыйзам, конституциялык мыйзамга ылайык жергиликтүү соттордун укуктары бирдей. Алан Рахмат.
Анда сиздин берген жооңузга тогда арал же берейин. Бүгүнкү күнү маянаны айтып келе турган болсок, биринчи инстанция менен экинчи инстанциянын судьяларынын маянасы боюнча айырмасы барбы, жокпу? Маянасы боюнча менде маалымат жок экен, эмнедегидир ал жөнүндө маалымат алган эмесмин. Сиз анда даярданбай келипсиз биякачы? Маалымат боюнча. Анткени бул нерсенин баардыгына такайт беришиңиз керек болчу да. Макамы бир, туура, баарыбыздын эле макамыбыз бир. Бирок айырмачылыгыбыз болуп атпайбы? Жогорку соттук, конституциялык соттук биринчи, экинчи инстанциясы, мына коллегалардын суроосу боюнча экинчи инстанциядан биринчи инстанцияга түшүрүү, бул түшүрүү болуп эсептелинеби? Маяна боюнча. Маяна боюнча. Маяна боюнча. Башка шарттарын айтып кетелик. Башка шарттар боюнча болуп же болбойбу айырмачылыгы? Ошол жагын айтып кетсеңиз жакшы болмок бизге. Дагы бир токтоп койсок болобу? Эмне дегенде бул мыйзам келгенде, долбоор келгенде бизден оң кортунду берилген экен. Эмне деген анан экинчи окууда депутат аркылуу мыйзам демилгеси өзгөртүп кирген экен. Ошол себептен ал боюнча кортунду алынган эмес. Бирок биздики азыркы убакта бул келген каралып жаткан иш боюнча биз каршы эмеспиз. Экинчиден булар демилгечи мыйзам чыгаруу демилгечи конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизип атат. Бирок бизде дагы өзүнчө мыйзам бар. Жогорку сот жана жерки соттор боюнча. Аякта 13-чү мыйзамга аякка да өзгөртүү киргизбей калыптыр да. То есть биякта мыйзам чыгаруу үчүн мындай толук кандуу изилденбегени биякта да калып калган экен да, минустарычы. Жанагы конституциялык мыйзамдарда жогорку сот жана жерки соттор боюнча жогорку соттун кандай талаптар белгиленет деген өзүнчө мыйзам бар, конституциялык мыйзам. Аякта 5 жылда эле көрсөтүлүп калган экен да, өзгөртүүлөр кирбей калган экен. Бериңиз. Рашид Алмазбекович, менде суроо бар эле да. Кайрылуучу тарап 35 судьянын курамы боюнча айтып атканда, жогорку соттун курамы боюнча 35 судьядан 21-и бул 3-2 формулага дал келбейт деп атат. Сиздер өзүңүз мындай талдап кандайдыр бир санды чыгардыңыз беле? Ушундай канча судья дал келет экен, канча судья дал келбейт экен азыркы учурда? Бул боюнча суроо тура берди. Мен эмне дегенде мыйзам 24-чү киргенине байланыштуу талаптар мындай. Ошон үчүн сиз айткан 21 жогорку соттун судьясы мурдакы мыйзам күчүнө турган талап менен өткөн экен да. 21 судья жок. Эмне дегенде мыйзам 24-жылы кабыл алганда күчүнө кирген. Ошол себептен ошончо талаптар менен. Эмне дегенде жана суроо берилбеди беле? Конституцияда көрсөтүп турат да, судьялар деп 5 жылдык деп. Эмне дегенде 23-чү жылдары мисалы конституциялык соттун судьялары дагы укуктуу болчу. Аякта судьялар турат да, независимо биринчи инстанцияда, экинчи инстанцияда. Кайра биякта конституциялык мыйзам менен талаптар коюп койгон да, экинчи инстанция депчи. Конституцияга ылайык 23-чү 24-чү жылдары конституциялык соттун дагы судьялар дагы укуктуу болчу деп эсептейм. Өзүмдүн жеке оюм да, анализ боюнча. Азыр укуктуу эмес. Азыр конституциялык мыйзам талаптары коюлуп калган да, экинчи, үчүнчү инстанция деп. Жанагы мен кечиресиздер. Бере бериңиз. Сиз айтып атпайсызбы, жеке статусу, судьялардын статустары өзгөчө жанагы жергиликтүү соттордон, негизи эле соттордун жеке укуктук статусу бирдей депчи. Бирок жанагы биздин коллегалар айтып кеткендер, жанагы маянасы аз болуп калат, условиялары ишин бөлөкчө, иш шарттары бөлөкчө болот. Ошондо судьянын абалы начарлап атабы биринчи инстанцияга барганда мисалы? Сурооңуздарга мындай төмөнчө жооп берем. Эмне дегенде биринчи инстанцияга баратканда өз каалоосу менен кеткенине байланыштуу, биякта жеке өзүнүн судьянын каалоосу менен кеткенине байланыштуу ал суроого ушундай төмөнчө жооп берем да. Абалы төмөндөбөт деген негиздечи. Эмне дегенде конституциялык мыйзамга негизинде бүт жерки соттордун статусу бирдей. Мындай болуп атпайбы андачы? Мына мындай эгерде практикалык мындай жүзүндө айтсак, мына азыр 20 жыл иштеген, биринчи инстанцияда иштегендер бар, 15-20 жыл экинчи инстанцияда жалаң эле иштегендер бар. Анан сиз айтып атасыз, өзүнүн колу менен, өзүнүн каалоосу менен кетип атат депчи. Мындай закон азыр ушундай талаптарды коюп койгондо ал
кандай дейсиз, өзүнүн каалоосу менен барып атабы ушу экинчи инстанцияга же каалоосу менен барып атабы биринчи инстанцияга ушундай талаптарды койгондон кийин? Сурооңузду мисалы өзү судья болуп иштесе, анан экинчи инстанциядан биринчи инстанцияга өзүнүн каалоосу менен барып атабы деген. Биякта эмне дегенде өз каалоосу менен эле каалоосу менен кетип барат деп эсептейбиз. Чыныгы өзүнүн ыктыяру деген сөз. Мал суроо. Башка немелер барбы? Суроолор барбы? Отуруңуз.